Чоң атам врач-невропатолог болуп иштейт. Балдарын да өзүнө окшоштуруп жогорку билимдүү, таланттуу, өнөрлүү кылып тарбиялаган. Ушул кишидей болсун, өзүнүн элине көрүнүктүү эл болсун. Балдары Улан, Гүлнура жана Дастан да учурда эл үчүн иштеп, эмгектенип жүрүшөт. Мен эмне үчүн чоң атам менен сыймыктанам? Себеби чоң атам күнү-түнү элдин ден соолугуна кам көрөт. Өмүр бою өзү сүйгөн кесиби менен иштеп келе жатат. Чоң атам кыргыз тарыхын терең билет, санжыраны кулабызга куюп көкүрөбүзгө уютат. Өзү дайыма китепти көп окугула, көп тил үйрөнгүлө, көп өнөрдүн ээси болгула, тарбиялуу жүргүлө деп көп айтат. Дайыма окуубузга, жасап жаткан иштерибизге алтында болгон убактысын бөлүп кеп кеңешин айтып турат. Мен кичинекей кезимде чоң атам өзү иштеген Көгүлтөр Ысык-Көл пансионатында чоң 7 ташты койдуртуп, кыргызга тиешелүү эн тамгаларын, белгилерин өзү чегип чыкканы эсимде. Биринчи сөз мөңгү теңгири эл деген бул Кытайдын 3000 жылдан мурда кыргыздар жөнүндө жазган сөз. Мөңгү деген түбөлүк деген сөз. Теңгири деген Кудай колдогон деген сөз. Эл народ. Вечный божественный народ деген сөз. Ана биз болсок мынакей тагай, адыгене тагай миңгуш. Биз тагайдан тараганбыз. Мына ушунун баарын мына Жусуптун да эмгеги көп. Кичинекей болчу, келип, эмирекөө, ушулдап ой жерден казып, чыгарып. Мен да иним экөөбүз чоң атама жардам бергенибиз көз алдымда. Ошол жерге турпан талдарын боз үйдүн формасында тиккен. Азыр ал талдар өсүп, боз үй болуп, эс алуучуларды таң калтырат. Боронбай Меңмурат уулу угулардын султаны угушап келип отургузган. Көлгө көп көлдө көрөсөт. Анан көчөгүндөн боз үй жасап. Чоң атамдын кыргыз элине болгон сүйүүсүн, бугу уруусуна болгон сыйын ошол иштери аркылуу сезем. Атам менен сейилдегенде жолуккан адамдар чоң атама ийилип саламдашып, көптөгөн алкыштарын айтканда менде дайыма сыймыктануу сезим пайда болот. Мен да чоң атамдай, өз атамдай элге кызмат кылган жакшы адам болом деген тилегим бар.